10 декабрь бүткүл дүйнөлүк адам укугун коргоо күнү болуп эсептелет. Адамдын социалдык абалына, анын туткан динине жана башка көрүнүштөргө карабастан бардык жарандардын укугу бирдей корголгон коомдо мамлекетте өсүү жана өнүгүү болот. Мына ошондуктан ар бир мамлекет өзүнүн жарандарын канатына калкалап, анын укугунун корголушуна шарт түзүп бериши керек. Биз бүгүн адам укугу коргоо боюнча сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз менен бирге болууга бардыгыңыздарды чакырмакчыбыз. Анда бүгүнкү талкуунун коноктору менен тааныштырып баштасам, биздин биринчи коногубуз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Кубат Отурбаев, ал эми биздин экинчи коногубуз кыйноолорго каршы күрөшүү улуттук борборунун бөлүм башчысы Камалдин Жапаров жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Рысбек Адамалиев. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда биз дал ушул адам укугунун корголушун көзөмөлдөгөн орган катары башкы прокуратураны дагы чакырган болчубуз, бирок алар ар кандай шылтоо айтып жыйынтыгында биздин студиябызга келген жок. Анда талкуубузду баштай берсек, биринчи эле Кубат ага сизге сөз берейин деп атам. Биздин өлкөдө бүгүнкү күндө адам укугунун корголушу канчалык деңгээлде жана сиз кандай баа берет элеңиз буга? Эми негизинен биз азырда сүйлөшүп турдук. Борбор Азияда алганда биз албетте алдыдабыз. Бирок биз жеткен чектер бул жогорку чек деп айта албайбыз, анткени ар бир иштин өзүнүн чоң максаттары бар. Ошол максатка жетиш үчүн дагы жасай турган бир топ иштерибиз бар. Негизинен мына кайсы тарабын албайлы проблемалар бар, бирок чечилип жаткан жакшы ийгиликтер да жок эмес. Бүгүнкү статистика барбы? Мисалы, сизге акыркы бир жыл ичинде канча адам кайрылат, алардын укугу кимдер тарабынан бузулуп атат? Ушул боюнча бир бизге мына өткөн жылдын статистикасын айтайын, 16 миңге жакын адам кайрылган. Ошонун ичинен 3800-сү бул жазуу жүзүндө, кат жүзүндө кайрылгандар. Ал эми бир 5000дей адам, 6000дей адам ооз-эки түрдө юридикалык бекер кеп кеңештерди алышты. Быйыл 10 айдын жыйынтыгы менен 12 миңге жакын адам кайрылды бизге. Негизги кайрылуулардын көбү бул ошол укуктук жактан алганда күч органдарына тиешелүү, ошондой эле сот органдарына тиешелүү арыздар. Албетте андан тышкары эми бул социалдык, экономикалык маселелерге, үй бүлөлүк маселелерге байланыштуу дагы арыздар бар. Балдар маселеси бар, мисалы анын ичинде. Негизинен ушундай. Адам укугун коргоо дегенде албетте бир гана темир тордун бер жагындагы эмес, ошол темир тордун ар жагындагы адамдардын да укугун коргош керек деп ар дайым айтып келебиз. Анан биз ошо эфирге чейин сүйлөшкөндө дагы эгерде коңшуларга салыштырмалуу бизде мисалы кыйноолорго каршы улуттук борбор бар, муну биз өлкөбүздөгү бир жетишкендиктердин бири деп белгилеп сөз кылдык да. Анан ушул жаатка сизге суроо берейин деп атам. Негизи ошо күч органдары тарабынан кыйноолор канчалык болот жана бул жаатта абал кандай? Мен биринчиден эмне себептен 10 декабрь адам укугунун күнү деп аталып калган? Бул 1948-жылы адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган 10 декабрда. 1953-жылдан баштап ошол күн адам укугун коргоо күнү болуп калган да. Ошону биз азыр Советтер Союзу болуп турганда аны 1977-жылдан баштап туруп майрамдап башташкан 10 декабрда укук коргоочулар. Ал эми союз таркагандан кийин бизде дагы ушул 10 декабрь адам укугун коргоо күнү болуп, адам укугу күнү деп эсептелип калган. Сиздин берген суроого биздин улуттук борбор ошол жанагы биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жайларда же болбосо эркин ажыратылган жайларда ошолордун укугун коргошот. Кандай гана болбосун, ал кылмышкерби же өзүнүн жазасын өтүп жатабы, өзүнүн укугу болот. Биз ошолорду коргойбуз. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткендегидей салыштырмалуу бизге дагы арыздар келип түшөт. Биз өзүбүздүн аталышыбыз улуттук алдын алып баруу борбору деп эсептелет. Ошон үчүн биз алдын алып баруу менен биз жанагы профилактика жолу менен ошо адам укугунун бузулушун
жойгонго аракет кылабыз да. Бүгүнкү күнгө 11 айдын ичинде биз 792 ушундай алдын алып барууларды жүргүздүк. Анын ичинен бизде 3 түрү бар. Алдын алып баруу бул мезгилдүү баруу, то есть ар тараптуу баруу деп коет, ал плановый. Промежуточный дегени жанагы ошол биз барганда кандай рекомендация берсек, ошонун аткарылышын текшергени, анан кийин маалымат түшкөн убакта же болбосо арыз түшкөн убакта да барабыз. Ушундай 3 түр алдын алып баруу жүргүзөбүз. Ошондой эле 11 айдын ичинде бизде 205 жарандан арыз келип түшкөн. Бардык чогулган материалдар тийиштүү органдарга жиберилген. Ошол сизге кайрылган бул иштин башталышы болсо керек, андан кийин аларды көзөмөлдөй турган, мисалы ошол эле прокуратура же болбосо башка органдарынын алып барган ишине сиздин ичиңиз чыгып атабы мисалы? Эми жеке мындай деп айтсак, бул кыйноо беренеси кылмыш жаза кодексинин 305-1 деп коет беренеси. 2003 жылы киргизилген. Ошол 2003 жылдан бери көздөп өтө эле аз кылмыш сот аркылуу өттү да. Эми мында кандай деп айтсак, биз прокуратура органдарын же болбосо сот органдарын күнөөлөгөндөн алыспыз, бирок көпчүлүк учурларда канчалык ушу өзгөчө 2010 жылдан кийин прокуратура органдары, генералдык башкы прокуратуранын көп көргөзмөлөрү, ошондой эле буйруктары чыккан. Ошол күчөтүү боюнча, кыйноо фактыларын болтурбоо үчүн күчөтүү боюнча буйруктары чыккан, ошонун аткарылышын көзөмөлдөп, андан сырткары ошол беренени мындай жеңил кылмыштан оор кылмышка өткөзүлдү. То есть бир топ биздин мамлекеттик органдар тарабынан көп немелер жүргүзүлүп жатат, бирок сотко келгенде кароо өтө аз. Азыркы күнгө мындай тактап айтканда так цифрасын айтышым кыйын, бирок эң эле көп болгондо бир 10 ошол 305-1 деген берене менен ашып барса, ошол неме киргенден кийин бир 15-20 кылмыш иши может соттор тарабынан каралгандыр. Же болбосо ал башка беренеге которулуп, анан каралып калат да. Шпага, бияктан дал ушул адам укуктарынын бузулуусу көп учурда форма кийген күч органдарынын кызматкерлери менен байланыштуу деп айтып атпайбызбы? Анан мамлекеттик чиновниктер көп учурда адам укугун коргоо алардын күнүмдүк иши экендигин билбей калып атат деген дагы ой пикир пайда болуп атат да. Ушуга сиз кошуласызбы? Биринчиден мен кичине положительный жакшы жагдайларды дагы айтып кетет элем. Менин коллегаларым айткандай, мына Кыргызстанда 2012 жылдан баштап көптөгөн жакшы мамлекеттик жакшы кадамдарды кылып атат. Эми буга жарандык коомдо кошулуп, мамлекет тарабынан дагы негизи эле бүткүл мамлекет деңгээлинде чоң кадамдар кылынып, мисалы, мына коллегам айтып кеткендей 2012 жылдан баштап мына ошол кыйноо деген беренебиз биздин кылмыш жаза кодексинде кичине да болсо дагы ошол Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кичине жакындалып келди. Айтылгандай, жеңил кылмыштан оор кылмыштардын категориясына киргизилди. Мисалы 2012 жылы өзүңөр мүмкүн билгендей, мына жаңы тынч жыйындар боюнча жаңы мыйзам долбоору кабыл алынып, азыркы убакытта ошол эле Венецианский комиссия тарабынан өтө аябай жакшы баа берилген жакшы мыйзамыбыз иштеп атат. Кичине эми айтсак болот эле, ошо Орто Азия, мурдакы Советтер Союзундагы коңшу мамлекеттердин арасында Кыргызстанда кичине кандай да болсо бир кандайдыр бир жакшы кадамдар кылынып атат. Аракеттер жасалып атат. Эми тилекке каршы, эми бул факт, тилекке каршы ошондой кандайдыр бир адам укуктарын тебелөө, адам укуктарын бузуу фактылар дагы болуп атат. Эми эмне деп айтып кетет элем? Эми биринчиден менин жекече оюм боюнча, как укук коргоочу катары мен айтып кетет элем, причина неме ошонун эмне себептен ошондой келип атат? Эмне үчүн кээде биз адам тиги укук коргоочулар, жарандык коомдор адам укуктарын сакташ керек, адам укуктарын сыйлаш керек деген тиги биздин кадамдарыбызды кээде бийлик органдары башкача кабыл алат. Мен айтып кетет элем, биринчиден адам укуктары жалаң гана ошол укук коргоочуларга кереги жок.
жалаң гана ар бир жалгыз бир инсан үчүн гана кереги жок. Деги эле адам укуктарын сактоо, адам укуктарын камсыздандыруу бул деги эле биздин немеге коомго керек. Анткени ошол эле бийлик өкүлдөрү дагы биринчиден ошол эле риск группасына кирип калышат. Анткени эгерде мамлекетте адам укуктары сакталбаса, ошол эле бүгүн бийлик үстүндө отурган адам эртеси эле күнү ошол адамдын укуктары тебеленип, ошол адамдын укуктары бузулуп, ал деген репрессиянын машинесине кабыл алынышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып коет элем, бул бүткүл биздин коомго керек, баарыбызга керек. Ошол керек болсо, ошол бийликте отурган биздин бийликте отурган кишилерибизге биринчиден ошолорго керек. Анан бүткүл коомго керек жагдай бул. Ушул жерден дагы бир суроо пайда болот экен. Мисалы адам укуктары дегенде эле ошол эле учурда биздин өлкөбүздүн жарандары өзлөрүнүн укугун канчалык билет, юридикалык сабаты канчалык деңгээлде деген суроо пайда болот экен да бул жерде. Эми юридикалык сабаты боюнча айта турган болсок, Совет убагында мектеп программасында бар болчу укуктан деген. Азыр ушул маселени жандантыш керек. Мына мектеп программаларына дагы тийиштүү бир сааттар киргизилиш керек деген ойдомун. Анан жогорку окуу жайларда дагы ушу жок дегенде негиздерин, адам укуктарынын негиздерин үйрөтө турган бир программа болуш керек деген ойдомун. Биз мына азыркы тапта ушул көп мектептерде биздин кызматкерлер сааттардын убагы. Бир нерсени айткым келет. Бул ар бирибизге анткени бул кеңири чоң түшүнүк. Мисалы, күнүгө эртең менен ар бир адам көчөгө чыккандан баштап үйгө кайтып келгенге чейин бул укук маселелери сөзсүз анын башынан өтөт. Транспортко түшкөнү, иштеген жериндеги мамиле, коомдук мисалы жайларда дүкөн, аптекаларда тейлөө, ошол эле күч органдары менен кездешип калуу, ошого окшогон маселелердин баардыгында укук маселеси өтө кеңин да. Мен мына бир маселени айтайын. Биз азыр ошо күч органдары менен анан жабык мекемелердеги маселе боюнча сөз козгободукпу. Кыйноо маселесине келе турган болсок, бизде ошол мына улуттук борбордун өзүнүн түзүлгөндүгү өтө чоң окуя. Кыргыз Республикасы биздин бийликтер ошол проблеманын бар экендигин мойнуна алып, ошону жоюуга аракет жасап аткандыгы. Анан экинчиден мына 2 жылдан бери башкы прокуратурада атайын бөлүм ачылып, кыйноолорго каршы алар менен чогуу, мына борбор менен чогуу омбудсмен институту чогуу иштеп атабыз. Камалдын Гапарович айткандай, негизги маселе азыр бизде кылмыш иштери ачылат. Мына улуттук борбор биз күтүүсүз текшерүүлөрдү жасап, фактыларды аныктайбыз. Бирок сот органдарына жеткенде ошол чыныгы жазасын алгандар аз болуп жатат. 2013 жылдан бери 36 кылмыш иши кыйноого байланыштуу. Соттордо өтө узак мөөнөттө каралып жаткан убагында. Ошондуктан бул жагынан алганда жогорку сот ошо бул маселеге көңүл буруш керек деген ойдомун. Өздөрү анализ жасап, эмне себептерден улам бул иштерге карата өкүм чыкпай жаткандыгын анализдеш керек деген ойдомун. Экинчи чоң маселе бул ошо кыйноону аныктоо маселеси өтө оор. Кыйноону аныктоодо мына Стамбул протоколу деген чоң документ бар эл аралык. Биз ошого кошулганбыз. Саламаттык сактоо министрлиги бул жаатта жумуштарды баштады, бирок өтө кыйынчылык менен ишке ашып жатат. Бул жерде негизги маселе ошол Стамбул протоколун кимдир бирөө кыйналдым деп келген убакта анын көгөлө болгон денесин же психикалык акыбалын медициналык туура справкага толтуруу болуп эсептелет. Ошол жерде бул сотко келгенде негизги күбө документ болуп эсептелет да. Ошону толтуруу, ошол процессти ишке ашыруу кыйын болуп атат. Анан
эң негизги дагы бир чоң нерсе бул соттук медициналык экспертиза. Ошол экспертизанын да мөөнөтү өтө узак болуп атат, 3 айдан 6 айга чейин. Ал далилденип келген учурда гана башкы прокуратура же прокуратура органдары кылмыш ишин козгой алат да. Ошондуктан ошол соттук медициналык экспертизаны дагы күчтөш керек. Ошол жааттагы жумуштарды дагы жакшыртыш керек да. Кубатбалдыевич, сиздин ой пикириңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыр бизде бир жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин анан талкуубузга кайтып келели. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалынын Ар тарап программасын көрүп атасыздар. Биз бүгүн адам укугунун корголушу боюнча сөз кылабыз. Жамал, сиз Камалдин ага, сиз кошумчалайм деп калдыңыз да? Бизде бүгүн адам укугун коргоо сөзү болуп атат. Адам укугу жөнүндө мына 2 күндөн кийин 10 декабрда адам укугун коргоо күнү болуп аткандан кийин мен айтайын дегеним, бизде адам укугун коргоодо биздин жарандык коомдор, бейөкмөт уюмдар, ошондой эле биздин мамлекеттик органдар деле күчтүү да, салыштырмалуу биздин кошуна мамлекеттерге караганда. Буну айтып аткандын себеби, өзүбүз элестетип көрөлүк, мына омбудсмендин өзүнүн мына биздин эң негизги закон мыйзамыбыз болгон Конституцияда 108-беренде омбудсмендин өзүнүн эмеси киргизилген. Ал эми ошол эле биздин өзгөчө документибиз болгон ошол Конституция мыйзамыбыз болгон Конституциянын 2 разделы бардыгы адам укугуна таандык да, 2 разделы. Ал биздин башка мамлекеттердин, кошуна мамлекеттердин Конституциясын карасаң да кандай жок да. Мен ошону санап көргөндө 43 берене, биздин 100дөн ашык берене болсо, Конституцияда 43 беренеси адам укугу жөнүндө берене. Бул деген эмнени айтат? Бизде Кыргызстанда адам укугун коргоого чоң көңүл бурулган. Камалдин ага, ал эми мыйзамдын болушу албетте жакшы деңизчи, ошол эле учурда ошол кагаз бетиндеги мыйзам иш жүзүндө аткарылып жатат деп айтсак болобу? Эми аткарылып жатышын көзөмөлдөө орган бар да. Анан кийин аны көзөмөлдөй турган органдын немеси келбей калды деп айттыңар, бирок сиздин багыңызда юрист катары ушул улуттук толук көзөмөлгө алынбай атат. Толук көзөмөлгө алынбай атат. Жөнөкөй эле айтканда, мына эми кайтара эле биздин өзүбүздүн темага өтүп кетип атабыз. Мына жашоо шарты мына жабык мекемелердеги алда кыйноого туура келет да, кыйноого тете деп койсок болот кээ бир жашоо шарты. Биз өткөндөгү берүүдө дагы айтып кеттик. Мына биздин убактылуу кармоочу жайлар, жатак абактар бүт барды 50-40-жылкы курулгандар. Ал бүгүнкү талапка бир дагы жооп бербейт да. Бул жерде айтсак болот. Анан кийин мен айтайын дегеним, баягы биздин кошуна мамлекеттерге, кымыш мамлекеттерге салыштырмалуу бизде адам укугуна чоң көңүл бурулган дегеним, ошол Конституцияга 43 беренең киргизилген 2 раздел полностью ошо адам укугуна таандык болот. Андан калса мына биздин улуттук борбордун ачылышы, кыйноого каршы улуттук борбордун биздин бул биздин кошуна мамлекеттерде, ошондой эле кымыш мамлекеттеринде мындай өзүнчө мамлекеттик орган болуп ачылган эмес. Бизде мыйзам күчтүү, биздин мыйзам ошол кыйноо боюнча биздин улуттук борбордун мыйзамы күчтүү, ошого катуу көңүл бурулуп атат десек болот. Жөнөкөй дагы мындай карасак, жылдан жылга мындай кайрылуулардын саны көбөйүп, баягы бизге ишенич артып, ошол эле омбудсменге дагы, биздин улуттук борборго дагы азыр көп кайрылып атат. Бир эле кыйноо боюнча эмес, башка маселе боюнча дагы келишет да. Ушундай борбор бар экен, биз сиздерге кайрылайлык, ушул маселени чечип берилет. Биз аларга өзүбүздүн консультациябызды берип, юридикалык кеңешибизди берип, тийиштүү мамлекеттик органдарга жиберебиз. Чындыгында эле сиздер жанатан бери айтып жаткандай, бул тегерек четтеги өлкөлөргө адам укугунун корголушу боюнча салыштыра турган болсок, биз сүйүнүшүбүз мүмкүн. Ошол эле учурда башка алысыраак болгон Европа өлкөлөрүндө салыштырсак, бул жерден кайгырып калышыбыз дагы мүмкүн да, сөзүздө. Эми мен бир гана нерсени айтып кетейин дедим элем. Өзүңүз айтып кеткендей, мына Кыргыз Республикасы деле менин жекече оюм боюнча ошо алдыда жүргөн Европадагы мамлекеттер менен тең болуш керек деген мен туруп атат да. Эми бирок өзүңөр билгендей, Бириккен Улуттар уюмдарынын эң негизги адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин көбүнчөсүнө Кыргызстан да ратификациялап ошолорго кошулган.
биздин республикабыз. Бул дагы менин оюмча бул аябай жакшы жагдай болуп эсептелет, анткени ошол алдыда жүргөн мамлекеттерге тең болоюн деген бир кандайдыр бир ой менен, ой максат менен биздин мамлекетибиз да ошолорду ратификациялап кирген. Эми бул башкача аңгеме болот. Эми эмне үчүн ойдогудай ошол биз Кыргыз Республикасы ратификациялап кирген кошулган эл аралык кандайдыр бир келишимдер эмне үчүн адам укуктары боюнча эмне үчүн мындай ойдогудай жакшы иштебей атканычы. Эми мен бир гана айтып кетет элем, ошо тилектеш болгум келет, что биздин мамлекет Кыргыз Республикасы дегеле ошол Европа мамлекеттери менен эң алдыдагы передовой мамлекеттердин биринде болуп, ошолор менен чоого тең оппонировать эткен мамлекеттей болуп, адам укуктарын сактап, адам укуктарын тебелебегенге жол бербей, ошол мамлекеттер менен тең болгонго кадам салаарына мен тилектеш болгум келип атат азыркы убакытта. Кубат ага, мына Акыйкатчы институту көп жылдардан бери эле адам укугу деп сүйлөп, коңгуроо кагып, ар дайым жарандардын укугун коргоп келет да. Анан ушул жерден дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, мисалы, сиздер менен иштешкенге же болбосо кайсы бир жарандын мамлекеттик кызматкердеги күч органдарда кызматкерлер кайсы бир жарандын укугун коргогон болсо, ошол кызмат же болбосо ошо күч органдар өзүнүн кызматкерин жазалаганга кызыктарбы, силер менен чогуу бир иш алып барганга ар дайым даярбы деген суроо пайда болот экен да бул жерде. Эми андай мисалдар көп. Мисалы ошол эле мына ички иштер министрлигинде эгер ката кетирсе, мыйзамды бузса, сот жообуна тартылып аткан учурлар бар. Мына мен бир нерсени айтайын. Жакында Москва районунда 3 милиция кызматкери, милициянын 3 кызматкери ошо бирөөгө карата зордук зомбулук көргөзгөн деген факты аныкталган сот тарабынан. Биринчи инстанцияны кой бербейди эле, андан кийин кайра айтылып, мына алар камакка алынды да. Демек, андай учурлар өтө көп. Бул жерде айтып коюш керек, ошол эле күч органдарынын өзүндө дагы тазалоо иштери жүрүп атат. Аякта дагы реформага аракеттер болуп жатат да. Эң негизгиси бул жерде биз көңүл бөлө турган 3-4 маселе бар. Мен эфир жетпейт, баарын айтып отурсак. Биринчиси бул ошо мигранттардын укугу. Мигранттардын укугу, анткени 600 миңдей адам мына сыртта расмий жүрүшөт. А негизи расмий эмес жүргөндөр менен эсептегенде 900 миллион деп атабыз. Жакында мына мен Россияга барып келдим. Ошол жерде мигранттардын өкүлдөрү менен да жолуктум. Жана ошол Орусиянын күч органдары тарабынан Орусиянын мыйзамдарын, миграциялык мыйзамдарын бузду дегендерди камаган убактылуу борбор бар. Сахаров деген шаарчада, Москвадан 60 километр алыста. Мен ошол жерге барып келдим. Учурда 44 адам кармалып турган экен. Негизги эле маселе ошол. Жанагы миграциялык мыйзамдар бар. 30 күнгө чейин азыр биз жана Союзга кошулгандан кийин 30 күнгө чейин жеңилдик берилген. 30 күндөн кийин сөзсүз каттоого туруш керек да. Ошол каттоону бузган учурлар бар экен. Айрымдары болсо паспортту жасашкан. Ошону менен колго түшкөндөр бар да. Мына эртең менен ошо 44-тün 13-ü учуп келип атат. Документтери туураланып, жакшыртылып. Ошо мигранттарга байланыштуу өкмөт дагы жакшы иштеп атат. Тышкы иштер министрлиги да аракет кылып атат. Бирок күч жетишпей атат. Штаттык бирдиктер кошулуп атат. Мына миграция кызматынын өкүлчүлүгү Москва шаарында ачылгандыгы быйыл ачылып, мына январдан бери иштеп атат. Бир топ жакшы аракеттер жасаптыр. Мына мен былтырда барганда айтышкан, ушу миграция кызматын күчтөш керек депчи. Ошол жердеги биздин кыргыздар. Мына кечээ да жолугушуу болду. Бул жаатта да жумушту да тереңдетип күчтөш керек экен да. Экинчи маселе мына балдардын укугу боюнча айткым келет менчи. Балдардын укуктары байланышканда бул жерге келгенде дагы ошо мигранттардын тагдырына байланыштуу. Көпчүлүк ата-энелер акча табабыз деп балдарын ошо эң жакшы деген учурда чоң ата чоң энелердин колуна таштап кетип атат да. Жана өзүнүн жанын кыйгандар, зордук зомбулукка кабылгандардын көбү биз анализ жасап көрсөк ошол мигранттардын балдары болуп атат. Анан дагы бир нерсе, бул жерде биз былтыр мына кылмыш кодексинин 132-чи беренесине өзгөртүү киргизип, сексуалдык зордук зомбулук жасагандарды жазалоонун мөөнөтүн күчөтүүнү сунуш кылганбыз. 132-чи берене боюнча 3 гана жыл
Биз ошону 8 жылга чейин көтөргөндү сунуш кылдык. Парламент колдоду. Буюрса жакында кол коюлуп ишке ашат деген ойдомун. Бул жерде айтып коюш керек, айрым биз жабылып калган эрте кылмыш иштерин анализдегенде көпчүлүк убакта балдар өздөрү тарап катары, жабыркоочу катары тергөө ишине толук катыша алышпайт. Алар үчүн мына чоңдор же жанагы камкорчулар жең ичинен сүйлөшүп, кылмышкерлер менен тосмо арызын жазып, кылмыш иштери кыскаргандыгын биз аныктап чыктык. Ошонун негизинде жанагыны сунуш кылдык да. Мына ушул маселе бар. Анан конвенциялар боюнча биз баардык конвенцияларга кошулганбыз, бирок бир гана конвенция ратификациялана элек. Жогорку кеңеш тарабынан бул майыптардын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча конвенция. Аны аткарыш үчүн мына эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги башка өкмөт уюмдары менен биргелешип санап чыгышкан канча акча керек экендиги. 36 миллиард сом деп атат да. Бирок бул акча бир топ жылда жумшала турган акча. Негизи мүмкүнчүлүккө жараша жакшылап план түзүп туруп, ушул конвенцияны аткарууну дагы өкмөт колго алса деген менде тилек бар. Өзгөчө бир нерсе менин жүрөгүмдү оорткан. Үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн үй бүлөлөргө камкорчулукту күчөтүш керек да. Ошол балдардын өсүшүнө, ошол балдар кийин чоңойгондон кийин ата эненин колунан чыккандан кийин жашай турган үй жок көбүнүкүчү. Ошолорго мына үйлөр жакшы курулуп атат, мына күч органдарына курулуп атат, милиция кызматкерлерине курулуп атат. Мунун баардыгын биз колдойбуз албетте. Бирок ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы бир мамлекет тарабынан үй курулса жакшы болот эле. Бул жерден дагы бир белгилей өтүштүрсө, ушул укук мыйзам маселеси көтөрүлгөндө дагы бир көңүл бура турган маселе бар экен. Бул алдына буга чейин дагы айтылып кетти. Мисалы, милиция кызматкерлери биз кылмышкерди кармап келсек, жыйынтыгында сот кое берип жатат деген маселелер көп жаралат экен да. Анан жанатан бери сөз кылганда дагы мисалы, сиздер дагы кандайдыр бир кыйноолорго кабылган адамдар же укугу бузулган адамдарды далилдесеңер, жыйынтыгында сот чыгарып жибербейт деген кепилдик жок да. Анан ушул маселени негизи кантип чечсе болот деп ойлойсуз? Бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келатат. Бул сот реформасы деп көтөрүлүп атпайбы? Жанагы соттор тандоо комиссиясындагы кайтадан шайлашты. Соттордун баардыгын 70%га дери алмаштырды. Мен жеке жаран катары ошол 70%га соттордун составы алмашса, ошонун кабыл алган сотторду кабыл алган комиссиянын составы алмашса, башка ошондо дагы мен жеке өзүмдүн мындай жарандык оюм өзгөрүү болгон жок. Сот системасындагы реформа өтө жендеп кетип атат. Мындайча айтканда, мен алысмын баягы аларды бир жаман сөз айтып алар таанытканга, бирок биздин өзүбүздүн анализ боюнча, башка боюнча канчалаган арыздар келет. Биздин ушул соттун чечими туура эмес чыгып калып, биз соттун чечими менен макул эмеспиз депчи. Мыйзам боюнча соттун чечимин биз соттун жогорку турган өкүлү өзгөртөт, облустук сот же болбосо жогорку сот өзгөртүлөт, башка адам өзгөртүлөт. Өзүнүн чыгарган чечими боюнча сот эч качан жоопкерчиликти албайт. Вот ушунусу бар да. Эмне себептен жогорку соттон барып туруп акталып чыгып кетти? Ушундай фактылар дагы бар. 4 жыл СИЗОдо отурган бала акталып чыгып кетип, кийин ага компенсация андай мындай төлөп беришти. Бирок соттогон, ошол жигитти соттогон сот эч кандай өзүнүн жазасын алган жок. Баягы соттордун кол тийбестиги деп айтылгандай. Мындай учурда мисалы жана сот тарабынан, жогорку сот тарабынан акталган адамдар боюнча айталычы. Мисалы 2015 жылы ошондой адамдардын саны 88 болчу да. Бул ошол расмий түрдө берилген статистика. Азыркы биздин мыйзам боюнча ошол жабыр тарткан адам, мисалы түрмөдө эмес, жана убактылуу кармоочу жайда жаткан адам ошончо жыл жабыр тартып, аягында өзү арыз жазмайынча кылмыш иши бизде козголбойт да, по факту козголбойт. Ошондуктан ушул нерсеге да биз көңүл бөлүшүбүз керек экен. Экинчиден, айрым учурда мындай фактылар бар. Моралдык жактан алганда жабыр тартып атат да ошол адам. Ошону өндүрүү боюнча бизде методология, инструкция иштелип чыгат элек да. Мына өткөндө өкмөттө обзордук баяндама деп коебуз.
Бириккен Улуттар Уюмунун тийиштүү органдарына Кыргыз Республикасы ошо конвенциялардын аткарылып жатышы боюнча отчет берип турат. Мына ошол конвенциялардын аткарылышы кыйноого каршы обзордук докладтын алкагында жыйын болгондо да мен ошол жерден көтөрдүм. Негизинен баары колдошту. Ушул маселеге көңүл бөлүп, ошо методология соттор ошону кандай учурда канча сумма коюп бериш керек. Ошону иштеп чыга турган инструкция, методология керек болуп атат. Ушул маселе дагы колду байлап жаткан нерсе да. Экинчиден, жабыр тарткан адам сумманы өзү албай, соттор чечим чыгарганы менен өндүрүлгөн сумманы кыйнаган адамдар тарабынан өндүрүлүп аткан сумманы мамлекеттин эсебине которуп койгон учур бар да. Кыйналган, жабыр тарткан адамдын чөнтөгүнө түшпөйт ал. Анын ден соолугу, үй бүлөсүнүн калыбына келтирүү маселелери не келгенде ошол сумма соттор тарабынан тескерисинче мамлекеттин эсебине которулуп атат да. Бул жерде нонсенс, анткени мамлекеттин өкүлү, мамлекеттик кызматкер жөнөкөй жаранды кыйнап атат, жабыр тартып атат, тагдыры талкаланып атат. Компенсацияны ойнотсо кайра мамлекет алып атат да. Мамлекеттик бюджетке которулган учур бар да. Ошондуктан ушул маселе дагы азыр күн тартибиндеги бир маселе. Адам укуктарын мени бир таң калтыртканы да, бизде соттун өзүнүн мыйзамында сот өзүн чыгарган өкүм туура эмес болуп калса, ага жоопкерчилик тартпайт деп жазылган да. Ушундай алар жоопкерчиликтен демек каалагандай чечим чыгара беришсе жок, карап турсаңыз, эми жогорку соттон каттабылдыгычы айтып атпайбы, 55 канчадагы неме акталып чыккан деп тур. Жогорку соттон акталып чыккандан кийин ошол ылдый турган соттордун бул бирок жумушу да, туурабы? Туура эмес соттогон да, ушундай болуп эсептелет да. Кантип жооп бербейт, ушул таң калтыртат да. Эми бул жерден каттабылдыгычы айткандай ойлоп аяк жагын кишилер, бул эгер туура эмес чыгарган чечимге баардык адам жооп бериш керек. Баардык адам жооп. Ушул адам укуктарын коргой турган органдардын бири сот тармагынан адам укуктарынын бузулуп жатышына сиздин оюңуз кандай? Эми биякта айтылып кетилгендей, кичине практика өзгөчөлөнүп атат, башкача практика болуп атат. Мисалы 2017 жыл, ушул жылдын ичинде кыйноолор боюнча кайра эле кыйноого кирип калдык. Эми мисал катары айтып кетейин. Мисалы кыйноо фактылары боюнча 2 кылмыш иши сот тарабынан каралып, ошо 2 кылмыш иши боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок биякта конок айтып кеткендей, ошол материалдык, моралдык чыгымдарды мамлекет кандай бир караганда өзү адам, мамлекеттин өкүлү өзү адамдын укугун бузуп туруп, кайра мамлекет өзүнө ошол акчаны өндүрүп алган фактылар болуп атат. Анан мен айтып кетет элем, бизде азыр биз эстен чыгарбашыбыз керек. Жогоруда айтып кеткендей, Кыргыз Республикасы көптөгөн адам укуктары боюнча келишимдердин, Бириккен Улуттар Уюмунун келишимдеринин катышуучусу болуп келатат. Ошонун негизинде менин жекече оюмча ошол практиканы биз башкача практиканы башташыбыз керек. Ошонун негизинде мына эми мен билгеним боюнча ушул акыркы 3 жылдын ичинде азыр Бириккен Улуттар Уюмунун адамдар укуктары боюнча комитетине көп эле индивидуальный жалоба деп коет да, расмий тилде айткандачы, ошондой кандайдыр бир адам укуктарын бузуу фактылары боюнча индивидуальный жалобалар кетип атат. Мен эсимде 2016 жылы 18 октябрда мурда жылы ошо Бириккен Улуттар Уюму тарабынан, комитет по правам человека тарабынан бир чечим кабыл алынган. Ошо Кыргыз Республикасы ошо жалобадагы эрежелерди бузган деп. Эми ошол иш эми азыркы этапта ошол чечимдерди аткаруу этапы башталып атат бизде Кыргызстандачы. Тилекке каршы азыр бизде Кыргызстанда бир жакшы прецедент бар. Бул ошол комитет тарабынан ошондой тиешелүү чечим чыккан болчу. Кыргыз Республикасы күнөөлүү эмес, Кыргыз Республикасы ошондой 7-берене, 14-берене эл аралык международный пакт о гражданских и политических правдын ошол беренелерин бузган деген чечим чыгарылган болчу. Ошол чечимдин негизинде бирок практика бар. Биз аны четке чыгарбашыбыз керек. Первомайский 1 май райондук соту
өзүнүн моралдык компенсация боюнча чечим чыгарып атканда, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине таянып туруп, ошого таянып туруп бир чечим чыгарган. Ошол жабыркаган үй бүлөнүн каза болуп калган инсандын аялына тиешелүү компенсацияны төлөп берүү деген бир жакшы чечимибиз бар. Эми тилекке каршы жогорку сотко жеткиче ал сумма кичине эки эсе азайды, бирок биринчи жолу Кыргыз Республикасында башка биздин коңшу мамлекеттерге караганда Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине таянып туруп чечим чыгарган биринчи бизде Кыргызстанда болуп атат. Мен ошол чечим боюнча айтып коеюнчу, негизи мына бизде ошондой практикаланат, бүтүн дүйнөдө практикаланат, адам укуктары корголот деген мамлекеттерде же коргоого биз кызыктарбыз деген мамлекеттерде жарандар өз өлкөсүнүн сот системасынан тышкарыдагы ошо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрыла алат да. Мына бизде эми чуу болуп жүргөн 2-3 резонанстуу иштер бар, бирок мен бир ишти айтып койгум келет да. Ал жерде дагы акыйкаттык бар. Анткени акыйкаттык болгону мына Кадыржан Батыров, Кадыржан Батыров дагы кайрылган болчу. Кыргыз Республикасы менин укуктарымды тебеледи депчи. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына июнь окуяларынан кийин көп маселелер болгон бул жаранга байланыштуу. Ал мени туура эмес соттоду деп кайрылган болчу. Мына ошол эле комитет, ошо Бириккен Улуттар Уюмунун быйыл чечим чыгарды. Ал жерде өзүнүн чечиминде айтты: Кыргыз Республикасы эч кандай Кадыржан Батыровдун укугун бузбаптыр деди. Демек, баягы аларда дагы калыстык, акыйкаттык бар экендигин эске алыш керек да. Демек, алар ошо берилген арызды алып эле көзүн жумуп коюп эле ошо кайсы бир мамлекетке каршы иштеп атат деп айта албайт экенбиз. Анткени ошого күбө, мына далил ушул болду. Мына быйыл бизде Кыргызстанда улуттар аралык жаңжалды чыгарып, 400төн ашуун адамдын тагдырына ошо себепкер болду деген биздин мыйзамдар боюнча кылмышкер деп табылган Кадыржан Батыровдун арызын ошентип канааттандырган жок ошол комитет. Демек, биздин өлкөбүздө адам укугунун корголушу негизи аябай алдыга кетпесе дагы астан алдыга жылып жатты. Демек, ошол бул жерде мына сот системасына да ар кандай сөздөр айтылат. Эми соттор дайым эле туура эмес чечим чыгарып атат деген туура эмес да. Мына бул жерде мына бир мисал катары жакшынакай айтсак болот, үлгү катары. Кадыржан Батыровго карата чечим туп-туура чыгарылгандыгын мына Бириккен Улуттар Уюмунун тийиштүү комитети өзү тастыктап, расмий түрдө биздин Тышкы иштер министрлигине, биздин өкмөткө документ жөнөттү да. Рахмат, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Ар бирибиздин башыбызга иш түшүп, өзүбүздүн укугубуз бузулмайынча ордубузда отура бербей, бардыгыбыз жалпы ар бирибиздин жана тегерек четтеги адамдардын укугун корголушун көзөмөлдөөгө бардыгыңыздарды чакырып кетмекчимин. Сиздер ар тарап программасын көрдүңүздөр, аман туруңуздар.